Гүл токуганды үйрөнөбүз. Бул гүлдү атрибут катары кооздук үчүн иштетсеңиз болот. Мисалы үчүн бул кызыл жиптен, бул сары жиптен. Ал үчүн эмне керек бизге? Болгону жип, илмек жана учун бекитүү үчүн ийне керек болот бизге. Демек азыр биз жипти алабыз. Сиз менен амигуру мишкекчесин жасап алабыз дагы. Мисалы, менин каналымда амигуру мишкекчеси жөнүндө дагы сабак бар. Ошону кирип көрсөңүз болот, эгерде билбесеңиз. Эми жипке туура келген илмек алдык дагы биз. Жипти алып кой берип, бир жолу жумака илмек жасап алабыз. Мынакей жумака илмек жасап алдык. Демек биз 5 жолу өйдө көтөрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5 абал илмекти көтөрүп алдык дагы. Биз ушул шакекченин ичине байланыштыруучу мамыча жасап алабыз. Мынакей. Эми биз биринчи жалбыракты жасап алдык. Мынакей. Бул биринчи жалбырагыбыз болот. Эми экинчи жалбыракка өтөбүз. Дагы 1, 2, 3, 4, 5. Мына, эми бул 5 мамычаны дагы ушул жерге байланыштыруучу, соединительный столбик кылып, жипти алып, биринчи жипти экинчинин ичине өткүзүп алабыз. Ушул байланыштыруучу мамыча болот. Эми ушундай жол менен биз сиз менен азыр 1, 2, 3, 4, 5 мынакей кайрадан байланыштыруучу ушундай кылып биз сиз менен 5 мамычаны, 5 жалбыракты токуп алабыз. Азыр биз сиздер менен мынакей 5-чи жалбыракка келдик. Биз азыр амигуру мишкекчесинин ичине жөн гана байланыштыруучу мамычаларды кылып, мындай кылып жатабыз. 5 жалбырак токуп алдык. Эми эмне кылабыз? Ушул жипти бир аз тартып, тегерекчени кичирейтип алабыз. Мынакей ортосу бекилип калды. Эми биз биринчи жалбырагыбыздын биринчи мамычасына байланыштыруучу мамыча кылабыз дагы. Бир жолу жогорулатуучу мамыча токуйбуз. Мынакей бир жолу жогору көтөрүп алдык. Эми бул тешикченин ичине, биринчи тешикченин ичине жөнөкөй мамыча токуйбуз. Мынакей. Эми бир жамынчылуу жарым мамыча токуйбуз. Жарым мамыча деген бул ушул 3 жиптен бир өткөзүп алабыз. 3 жиптен баарын бир өткөзүп алабыз. Мынакей. Эми 2 жолу жамынчылуу мамыча токуйбуз. Биринчиси, экинчиси. Жамынчылуу мамычаны эсиңизден чыгарбаган болсоңуз, бул бир жамынча алабыз, жипти алабыз. Бизде 3 болду, экөөнү бир. Эми экөөнү бир алабыз. Эми кайра жарым мамыча токуйбуз. Мына. Эми кайра жөнөкөй мамыча токуйбуз. Ушундай кылып биз ар бир жалбырактын үстүнө ушул схеманы кайталап токуп чыгабыз. Дагы бир жолу схеманы кайталайм. Жөнөкөй мамыча, мынакей. Андан кийин жарым, жамынчылуу, жарым мамыча. Жамынча алдык. Тешикчеге салдык. Эми 3 жиптен бир өткөзүп алабыз. 3 жиптен бир өткөзүп алабыз. Мына, эми 2 жолу жамынчылуу толук мамыча. Үчөөнүн экөөсүн бир өткөзүп алабыз. Андан кийин дагы бир жолу экөөнү бир, дагы экөөнү бир. Эми кайра жарым мамычылуу, мынакей жамынчысы бар жарым мамыча токуйбуз. Андан кийин жөнөкөй мамыча токуйбуз. Мына. Эгерде сизге туура түшүндүрө алган болсом, калган үчөөнү дагы ушул комбинация аркылуу кайталайбыз. Дагы бир жолу жөнөкөй мамыча, жамынчылуу, жарым мамыча. Эми жамынча алабыз дагы.
тешикчеден жипти алып, 3 жиптин экөөнү бир, дагы экөөнү бир өткүзөбүз. Мына. Дагы бир жолу. Экөөнү бир, дагы экөөнү бир. Эми кайра жаманчылуу. Эми кайра жаманчылуу. Жөнөн бир, жөнөкөй жарым мамыча. Эми кайра жөнөкөй мамыча. Мына ошентип биз 3-чү жалбыракты дагы бүтүп алдык. Эми 4-чү жалбыракка өтөбүз. Жөнөкөй мамыча, жаманчылуу жарым мамыча, андан кийин жаманчылуу толук мамыча. Мисалы үчүн экөөнү бир, дагы экөөнү бир. Эми дагы бир жолу. Эми жаманчылуу жарым мамыча. Эми жөнөкөй мамыча. Мына. Эми кийинки калды. Жөнөкөй мамыча. Жаманчылуу жарым мамыча. Жаманчылуу толук мамычадан экөөнү окуйбуз. Мынакей экинчиси. Эми кайра жарым мамыча мынакей. Эми жөнөкөй мамыча. Мына ушундай кылып биз сиз менен жиптин 5 жалбырагын тең бүтүп алдык. Эми эмне кылабыз? Бул биз кармап турган амигуруми шекектесиндеги жипти тартканыбызда бул ортосу бекилет. Мына ортосу бекилип калды дагы. Биз бул жип менен экөөнү бириктирип алабыз бул жерге. Мындай байланыштыруучу мамыча кылып алып алабыз дагы. Эмне кылабыз? Эми бизде бул жипти кесип алгандан кийин мындай жиптер калат. Бул жипти биз атайын мындай учу шиш эмес болгон жиптер болот. Тигүүгө арналган, токудагы тигүүгө арналган. Мындай көзү дагы чоң жипти өткөзүп алып, биз мурекке тешикче тартпадыкпы? Ошол мынакей кыска жипти катуураак тартып, тешикчени бекитип алабыз дагы. Дал ушул жерден 2-3 айлантып өткүзүп тигип коебуз. Себеби амигуруми шекектеси бошоп кетип, бул гүл чачылып кетиши мүмкүн. Эми бул гүлдөрдү эмне үчүн иштетсек болот? Көйнөктөргө, баш кийимдерге, токулган байпак, чокойлорго иштетсек болот. Менин оюмча түшүнүктүү эле болду деп үмүт этем. Баарыңыздарга ийгилик.